БК Медиа каналынан кызыктуу маалыматтар. Кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле кандай болуш керек? Илгертеден эле кайнене менен келин бири-бирине болгон нааразычылыктарын билдирип келишет. Кайнене менен келиндин ортосундагы пикир келишпестик маселесинде кимиси туура экенин аныктоо кыйын. Бирок бир үйдө түтүн булатып жаткан соң ар бири өз милдеттерин аткарууга тийиш. Албетте, бөтөн үй бүлөгө барып, ал жерге көнүп, бүлө болуп кетиш кыйын. Ошентсе да, барган жердин ысык суугуна чыдап, баарынын көңүлүн алып, үй бүлөсүн сактап, бактылуу жашоо ар бир аял затынан көбүрөөк көз каранды болот. Анткени менен элибиздин көпчүлүгүндө келинге карата бөтөнчө сын көз караштар бар. Көпчүлүк учурда турмушка чыккандан кийин келиндин өз аты унутулуп, ай келин атка конот. Ар кандай сыноолорго туш болуп, андан ары жашоосу ошол сындан өткөн-өтпөгөнүнөн көз каранды болот. Келин деген баарына чыдаш керек, сөзгө да, жумушка да, деги баарына жетишиш керек деген принцип бар. Жаңы турмуш курган жигит кокус ата-энесинин көзүнчө келинчегине жылуу сүйлөп койсо, балейге калат. Эмитен көзүнө карап калган го деген сөздөр айтыла баштайт. Бул да бирөөнүн баласы боорубузга тарталы, бүлөй болуп кетсин. Балам алганы менен бактылуу жашап кетсин, ушулардын убайын көрөйүн деп, уул келинге үйрүлүп түшкөн апалар азыраак. Негизи эле үй бүлөдө бейпил жашоо, тынчтык орношу үчүн келин да, кайнене да өз милдеттерин ордун билүүсү абзел. Алгач үйдүн босогосун аттап кирген келин эң биринчи эле кайненеси жакшы адам болсо экен деп тилейт. Келиндин негизги милдеттери. Аял үчүн анын экинчи апасы кайненеси. Өз апасына кандай жылуу мамиле кылса, кайненесине дагы так ошондой жылуулук тартуулап туруусу керек. Ар бир эле кайнене келининин өзү менен кеңешип иш кылышын каалайт. Ошондуктан кандайдыр бир иштер тууралуу кайненеден кеңеш сурап коюу ашыктык кылбайт. Жарыңызды кандай жакшы көрсөңүз, анын ата-энесин да ошондой жакшы көрүңүз. Аларга эч качан каршы сүйлөбөңүз. Ката кетирбеген адам болбойт. Ошондуктан кечиримдүү болуңуз. Жылуу сүйлөп, эч качан кабагыңызды салбаңыз. Жайдары мамилеге кантсе да оройлук менен жооп бере албайт. Мүнөзү канчалык татаал болбосун, сүйүктүү адамыңызды төрөп, багып өстүргөн адам катары ар дайым сыйлаңыз. Кайненеңиздин сырын же ортоңуздагы мамилени эч кимге айтпай, купуя сактай билиңиз. Бул анын сизге болгон ишенимин арттырат. Тез-тез ден соолугун сурап, майрам күндөрү белек берип маанайын көтөрүп койсоңуз, мамиленин жакшы жакка өзгөрүлүшүнө түрткү болот. Мамилеңиздер ырбап, конфликт болуп кеткен маалда да өзүңүздүн адептүүлүгүңүздү көрсөтүп, чектен чыкпаңыз. Кайненеңизди күйөөңүзгө эч убакта жамандабаңыз. Аялдардын эң чоң катачылыгы кайнене менен келиндин ортосундагы чырды күйөө чечет деген түшүнүктө жашаганы. Мындайда жолдошуңуз ара жолдо калат. Мүнөзү өзгөрүп, орой кырс болуп кетиши да мүмкүн. Акылдуу эркек эч качан апасын аялына алмаштырбасын унутпаңыз. Кайненеңиздин көзүнчө күйөөңүз менен урушпаңыз. Анткени баласына жан тартып, сизди жаман көрүп калышы мүмкүн. Бир нерсе болсо эле, кетем деп кырдаалды күчөтүп, ачууга берилбеңиз. Үйүңүз ар дайым таза, кириңиз жуулган, тамагыңыз даяр болсо, сизге ашыкча сөз тийбейт. Кайненеңиз да бир убакта сиздей келин болгонун, сиз да бир убакта кайнене болооруңузду эстетиңиз. Кийин уул кыздарыңыздан жылуу мамиле көргүңүз келсе, улууларга жакшы мамиле кылуу керек экенин эстен чыгарбаңыз.
Ошондой эле кайнененин да өз милдеттери бар. Өз ата-энесин таштап, сиздин үйүңүзгө келин болуп келген адам эми сиздин үй бүлө мүчөңүз. Ошондуктан ал адам сиздер үчүн жараткандын аманаты. Жумшап жатканда буйртма иретинде эмес, балдарыңызга кайрылгандай жумшак кайрылыңыз. Өз балдарыңыздын кемчилигин кандай жашырсаңыз, келиниңиздин да кемчиликтерин жаап жашырыңыз. Эне катары ар дайым кеп кеңешиңизди айтып, сырдашып туруңуз. Балаңыз менен келиниңиздин ортосунда пикир келишпестик болуп, маселени чече албай жатса, кийлигишпей эле койгонуңуз туура болот. Бала тарбиялоодо, тамак жасоодо, коноктосууда жана башка келин үчүн жаңы көрүнүштөргө эң чоң көмөкчү экениңизди унутпаңыз. Жашоонун принциби өзү ушундай. Кайсы адам болбосун, турмуш дайыма оор, аны жеңил желпи деп ойлобош керек. Турмуш ошонусу менен кымбат, өмүр да ошонусу менен кайталаңыз. Ошондуктан бири-бирин түшүнүп, жакшы көрүп, тагдыр берген жакшылыктарды алып жашаганга аракеттенип, максат кылып жашаш керек. Турмуш эч качан жеңил болгон эмес. Ар бир үй бүлөгө тынчтык, бактылуулук, бейпил жашоо каалайбыз. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар.